Мен мультимиллиардермин да. Мультимиллиардер. Сиз манассыз бүгүнкү күндө. Мен золотодобывающий заводубуз бар. Бриллиант чыгарган завод. Германияда машина чыгарган заводум бар. Чыныгы биздин эмени миллиардерлер көрүп жатышы мүмкүн азыр чет өлкөнү. Мына Нурлан байкедей болуңуздар, мына байлыкка карабаңыздар. 5 түрдөгү жакшы онлайн курс алып берем. Шеф, мага $50 000 берип туруңуз. Все хорошо. Өкүл ата коюп калгансыз. Бирок чынында эле азыр уже сүйлөшүп атабыз, заказ берели деп атабыз. Мисалы үчүн, эми көлгө барып келгенге азыр деген 3 саат кетет, пробка менен, боо менен, көлгө түшкүн келет. Раз вертолет менен бияктан учуп эле 40 минутта барып, кайра келип калайын деп. Ошондо жети дубанга чыксаңыз, вертолет менен каттайт экенсиз да? Кудай буйрса. Ассаламу алейкум, жалпы биздин эки сөз долбоорунун катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Кыргызстандагы эң миллиардер адамдын үйүнө десек болот, жана Кыргызстандагы эң чоң кино студиясы алып жатат, ошол жака келдик. Кыргызстандын чыныгы миллиардери ким? Ал айына кантип акча табат? Кыргызстандагы эмне болгон миллиардер адам? Биз чындыгында Кыргызстанда миллионерлерди гана тааныйбыз, бирок Кыргызстандагы эң крутой миллиардерди мен сиздерге азыр көргөзүп берем. Миллиардер. Боже мой. Бул биздин 200 павильон. Негизи биз павильондорду эме кылып алганбыз да. 3 павильон бар бизде. 200, 400, анан кийин 600 деген павильонда. 200 деген сөз бул жерде 200 квадрат да. 200 квадрат. Бул жак кино тартканга ошондо бул жак. Бул кино, клип, ролик, кыскасы съемочный павильон да, именно съемка кыла турган жер. Бул жерде адамдар менен гана иштейбиз да. 400, анан кийин 600 павильондо мотоцикл, ат, машина, автобус, грузовикке окшогон ал башка павильон да, аны азыр барып көрөбүз. Бул хромакейный студия деп коет да. Хромакейный студия бул кандай түшүндүк? Вот мисалы үчүн хромакейный студия бул азыр ушул жерден тартып алып туруп, керектүү нерсени тартып алып туруп, артына каалаган нерсени коюп койсо болот да. Парижди коюп койсо болот, Нью-Йоркты коюп койсо болот, космосту коюп койсо болот, каалаган нерселерди койсо болот да. Ошон үчүн хромакейный деп коет. Хромакейный эки түстүү болот, өзү негизи жашыл, анан көк болот да. Себеби адам баласында өң жок экен да. Ушундай өң. Ошону бир кнопка менен басканда арты кесилип, алынып, анан каалаган фондорду кое берет да. Чоң машиналар менен тартыла турган, мына бул жерде азыр декорация турат, автобан. Бул автобан кылып тартканбыз. Бул жер бизге срочно кинону бүтүрүш керек болуп, тартышка туура келди. Могул суук болгондон себептен могулар ушуну болуп кеткен да, кайра жазында кайра баштан жасайбыз да. Буюрса. Бул ичи канча квадрат метр? Бул жер 400 павильон, бул жерде 400 квадрат, потолоктору 7 метрден да. Так, бул жер болсо биздин 600 павильон, бул жерде биз декорациялар менен тартабыз. Мисалы үчүн биз азыркы учурда Кытай тилинде, китайский кино тартып атабыз, кыскасы. Нихао. Ошол жерге Кытайдын бир немесин районун жасаганбыз. Ошону көрсөк. Бул жакта ошондо кытайлардын киносу тартыла берет, Тартылып атат азыркы учурда. Кытайлардын. Жок, бул кытайлар гана эмес, азыр бул жерде китайский кино тартылып бүттү, азыр индийскийге даярдык болуп атат. Бул жер Индия болот кайра. Так, бул жер болсо бизде кинодо китайский эме бар. Ичине кирип алсаңыз. Кафе бар. Ичине. Вау, Бул жерде биз киного кафе керек болчу. Ошон үчүн ушул жерде кафе кылып жасаган биздин художник балдар. Жекчанды чакырсаңыз ойлонбой келет экен да. Смело. Смело. Анан ушул декорациялардын баардыгын кылган режиссерлор кылабы же сиз кыласызбы бул декорация? Жок, бул декорацияларды бизде графика жасаган балдар биринчи тартат, кандай көрүнүш керек. Анан художник балдарга сүрөттөрүн берет, анан булар жасап чыгышат да ошондо.
Нурлан байке, азыр биз чындыгында сиздин киностудияны көрүп чыктык, анан аябай таң калдым да. Ушундай студияны канча каражатка салдыңыз, канча деген акчалар кетти, эмне деген мээнет кетти, миллиондогон акчалар кетти. Ошол канча сом кетти ушуга? Көбү ойлойт да ушундай чоң киностудия курулуп атса көп каражат кетип атат болуш керек деп. Эми мисалы үчүн чоң павильонго 120 миң кирпич кетти. Биз ошол кирпичти алып аткан кезде 500 сомдон болчу да. Эми бул 500 миң сомдук эле каражат, бул 7-8 миң долларлык эле нерсе. Ал эч кандай деле мындай миллиондогон бир бюджеттер деле жок. Аракет кылса, көз коркок, кол батыр экен да. Мен ар дайым айтам, бирден кирпич, бирден метр, бирден кадам алдыга карай депчи. Өзүнөн өзү эле курулуп атат. Элдин жардамы менен курулуп атат. Бирөө келип жардам берип кетип атат. Пенсионерлер жардам берип. Бирөөлөр келип белек кылып бирдекелерди берип атат. Мисалы үчүн ар кайсы компаниялар бир компания айнектерин коюп берди, реклама катары. Бир компания эшиктерин коюп берди. Ушинтип эле бирден кадам кетип атат да. Анан биз ушу шоу бизнесте көп жылдан бери жүрөбүз. Анан көбүнчө сиз менен даже телефон номерлерине да сохранить этип алат, Нурлан миллиардер депчи. Анан неге сизди эл көбүнчө миллиардер деп айтат? Анан мен сизди көргөндө дайыма простой жүрбөйсүз да. Телефондун последний маркасын көтөрөсүз, кымбат кийинесиз. Вот мисалы могу жемпир деген мен өткөндө Францияга барганда примерно бер жагыдан деле 3000 долларлык жемпир да. 3000 долларлык жемпир. Анан Францияда еврода просто. Жок, мен доллар менен бара алгам да ал жаккачы. Анан чындыгында сиз миллиардерсизби жашоодо? Же Негизи мени көбү миллионерсиз дей берет да. Көп дос балдар, шоу бизнесте жүргөн достор. Байке сиз миллионерсиз дей берет. Мен чын айтканда ушул сөзгө аябай капа болом да. Сиз миллионерсиз дей берсем мен настроением түшөт да. Просто миллиардерди миллионер деп мындай байкуш кылса мындай настроением түшөт экен да. Ошо мындай Нурлан байкеге айткандар угуңуздарчы, уже бул Нурлан байкеники миллиондон өтүп кеткен акчасы. Ошон үчүн миллиардер. Азыр болсо мурда ошондой тарынчымын, азыр миллиардер деп сен жантан бери баягы кемсилтип атпайсың меничи. Мен мультимиллиардермин да. Мультимиллиардер, Сиз манассыз бүгүнкү күндө. Сиз ушул убакка чейин бул кино жаатында, ушу кино индустриясында канча жылдан бери кайсыл мамлекеттерде иштеп келдиңиз? Сырт жактарда мисалы. Кино чөйрөгө келгениме 7 жыл болуп калды. 7 жыл болду. Ошондо 2013-жылы келгем. 2013-жылы келип биз биринчи тасмабыз До+Фаны тартканбыз. До+Фаны сиз тарткансыз. До+Фа 2. Биринчисин Эрнис Абдыжапаров тарткан, экинчисин биз тартканбыз. Чет өлкөлөрдө менде Казакстанда компаниям бар, Казакстанда кинокомпаниям бар. Индия мамлекетинде Дели шаарында кинокомпания ачкан. Индия мамлекетинде да кинокомпанияңыз бар. Бизде болливудский компаниябыз бар. Анан Кытайда Гонконгдо компаниям бар. Кытайда да ошондо 3 мамлекетте сиздин кинокомпанияңыз бар. Азыр ал жакты ким башкарат? Кыргызстан менен 5 мамлекет. Казакстан, Россия, Китай, Индия, Кыргызстан. Кыргызстан. Ушул кино студиялардын баягы сиз азыркы биз көрүп чыкпадыкпы? Эми ушул нерсе менен биз Кудай буйрса биздин кинолор дүйнөлүк аренага чыга алабы? Эми дүйнөлүк болбосо дагы бир Азиялык аренага чыга алабы? Мындай кино студия негизи Кыргызстанда барбы же биринчилерден болуп сиз салып жатасызбы? Эми балким бардыр, бирок мен көрө элекмин. Чын айтканда, бизде азыр ушундай деңгээлде кыргыз фильм гана бар. Ошо демек сиз көрө элек болсоңуз, демек жок бул нерсе. Частный кинокомпания бул аз биринчи жолу ушундай салып жатат, Бул бизнес студияда, бул компьютерда кинонун скелети чогулат. Бул жакта болсо бизде мынакей дизайнер жигиттер иштеп атышат. Бизде кинодо негизи эле биздин компанияда бүт логотиптер, рекламалар, полностью дизайндарды ушул жигит жасайт. Если сыр болбосо, могу компьютерлердин бирөөсүнүн баасы канча сом турат? Мисалы, могу общий. Эми бул компьютерлар өтө күчтүү компьютерлар. Заказ менен алдырганбыз.
аябай эле кымбат турат да. Секрет болбосо Эми бирөөсүнүн баасын айтсам азыр мактанып атат дейт да элдерчи. Пусть это же факт же, айтышыңыз керек да буну. Эми могул компьютер Азыр- 400 миң сом турат да, могул компьютер. Бирөө эле 400 миң сом турат, бирөө эле 400 миң сом. Бул эң арзаны бул. 3D киного керектүү любой. Бул үйдө жардырып сардырып калашыңыздар. Ушуну азыр жардырганга даярдап атат, как раз таки бизде бир кинодо үй жарылып пожар болгон жер бар. Ошого даярдап атат да. Жалко деле эмес, бул графический да. Мне жалко, да, такое дело. Бул жигиттин аты Арген. Бизде эң сложный локацияларды, адресный пландар жасайт. Азыркы учурда биз өзүбүздүн шаарыбызды даярдап атабыз. Биздин кинодо өзүбүздүн нөлдөн тартылган шаарыбыз бар. Көрсөтүп койсоң болобу? Ошондо өзүбүздүн шаарыбыз болгондо Бишкек шаарынын как эме Лондонго окшош туруппу? Жок, бул такыр башкача шаар да. Бул шаарды да калашыңыздарча жардырып, цунами алды. Калагандай кыла беребиз да. Мисалы үчүн мынакей. Башталышы момундай башталат. Анан момундай өзгөртө берсең болот. Погода, жай, кыш, күн, түн калагандай өзгөртө берет да. А бул компьютердин акчасы канча турат? Бул арзан эле. Бул Америкадан келген компьютер 14 миң $? Аябай арзан турбайбы? ооба. Бул кабинет жалаң монтажный кабинет да биздечи. Бүт кинодогу кино тартылып бүткөндөн кийин калган жумуштар ушул жерде болуп атат да бизде. Бул жакта монтаж кылып аткан байкелер булар каяктан окуп келген? Бул жактан эле үйрөнгөнбү же чет мамлекеттен? Бул жак бүт эле балдар өзүбүздүн эле балдар. Өзүбүздүн эле балдар өзүбүз. Ушундай монтажды кантип үйрөнүштү? Үйрөнүп да. Google'данбы? Жана кантип үйрөнгөн айтып бере албайбыз да. Анда элдин баары үйрөнүп албай анда. Сиз ушул кино тармагында 7 жылдан бери иштеп жүрөм деп айтып калдыңыз. Анан ушул жактан сизге эң көп каражат алып келген кайсыл кино болду эле? Эң көп акча алып келген, эң көп каражат алып келген кином тартыла элек. Эми тартылат. Себеп дегенде кыргыз кино чөйрөсү, кино бизнеси бул өтө кичинекей. Чын-чынга келгенде бул жерде мындай акча табуу үчүн дагы иштебейт да көп биздин жаш өзгөчө киношниктерибиз. Анткени 10 эле кинотеатр бар да. 10 кинотеатр бар. Бүт Кыргызстан боюнча 10 эле кинотеатр бар. Ошондо дагы биздин кыргызстандыктар кино, жаңы кино чыгарсак, биринчи эле суроосу YouTube'га качан чыгат деп сурашат да. Мен ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, ушу силердин көрүүчүлөргө айтып кетет турган сөзүм бар эле. Колуңардан келсе, колдон келишинче кинону кинотеатрга барып көрсөңүздөр, ошондой кыргыз киносу өнүгөт деген ишенич бар. Себеп дегенде, эгерде бир кино тартасың, 2 кино тартасың, 3 кино тартасың, киноң өзүн өзү актабаса, кино тартылбай калат. Эгерде жакшы кино, кыргыз киносу өнүксүн десе, ар бир кыргызстандык салымы ушул болуш керек. Киного, кинону кинотеатрдан барып көрүп. Биздин кошкон салымыбыз сиздер тарткан кинону акчаны аябай барып кинотеатрдан көрүш. Баягы аз көрүп жатса, бул жакта биздин каналды сулуу да кыздар көрөт да. Анан кызылып жатчу. Нам интересно. Они думают, да, нам интересно, Нурлан Мамакеев, у него жена есть или нет. Или я хочу стать вторая жена, депчи. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Үй бүлөм бар, кызым бар, балам бар. Вторая женаны кое туруп, первая женаны кыйратып алык. Сиз албасаңыз ким алат? Байке долгасың жеңип көрүп урушуп жүрсө да болот. Жок, менин принципим мындай да. Ар бир эркекте жоопкерчилик болуш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн бирөөгө үйлөнүп, анан экинчи аял кылып, дагы бирөөгө үйлөнүп, дагы бирөөгө же үйдө эмес, же чүйдө эмес болгуча бир үй бүлө менен тыкан сон жашаган менин оюм ушундай да. Ошол принцип менен жашап келесиз. Ошол принцип менен жашап келем. Биринчиден, экинчиден азыркы учурда жаштарга кайрылат элем өзгөчө. Үйлөнүшөт, күркүрөгөн тойлорду беришет дагы. Бир айдан кийин карасаң, 2 айдан кийин карасаң ажырашып кеткен. Эң көп жашаган 2 жыл жашашат экен дагы, анан балалуу болгондон кийин ажырашып кетип атышат. Ошондо өзүңөр жөнүндө эмес, биринчиден ата-энеңер жөнүндө ойлонгула.
экинчиден балаңар кандай чөйрөдө чоңоет ошол жөнүндө ойлонуп коюш керек да. Өзгөчө эркектерге айтар сөзүм да, эми бул жерде бир тарап күнөөлүү эч качан болбойт. Бул жакта эми эки тараптан кетет, ажырашуулар көп болуп аткан себептер да көп, ар кандай. Бул жашоодо сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот. Ошол кыйынчылыктарды жаш үй бүлөлөр бирге гана жеңе алат да. Бул жерде жалгыз эркектин күнөөсү же аялдын күнөөсү болбойт, экөөнүн тең күнөөсү болот. Биринчиден бала чакаңарды ойлонуп койгула, балдарыңар кандай чөйрөдө чоңоюп калышат. Туура айтасыз. Негизи Кыргызстанда азыр Мамакеев деген аттар, таанымал аттардан негизи эки эле ат. Бирөө болсо биздин Гиннес рекорддор китебине кирген Мамбет Мамакеев атабыз болсо, бирөөсү сизсиз да. Анан ошол Мамбет Мамакеев атабыз менен мамилеңиз барбы? Негизи ал кишини абдан жакшы тааныйм, жакшы өтө сыйлайм. Аябай кубанычтуу болгом жана Гиннес китебине кириптир деген маалыматты укканда. Бирок ал киши менен биз жөн гана однофамилец деп коет да. Тууганчылык эч кандай эч нерсебиз жок. Жок, мындай мамилеңиз как? Мамилем жок, мен тилекке каршы. Көрдүңүз беле негизи ал кишини жанынан көрдүңүз беле? Көрүп эле жүрөм. Так тааныш эмеспиз, эми барып мен да Мамакеевдин айтмак белем. Балким сиз жөнүндө көп угаттыр ал. Айта албайм, балким угаттыр. Эгер кино чөйрөгө, шоу бизнес чөйрөсүнө кызыкса, балким угуп жүргөндүр. Сыйлайбыз, эгер ушул видеону көрүп калса, Байкебизди аябай сыйлайбыз. Мени көп минтип ойлошот да, ушул жана национальный хирургический центр Мамакеева бар, ошонун же баласы, же небереси деп ойлойт да. Анан ошол жактан акчасы көп, бардык нерсени ошо акчанын күчү менен жасайт дейт. Бардык нерсенин баарына өзүбүздүн күчүбүз менен бирден штатив, бирден свет. Улам менде бир жакшы адат бар эле. Ар бир долбоор сайын жаңы техника алабыз. Бир кино тартылды, жаңы техника алабыз. Дагы бир кино тартылды, жаңы техника алабыз. Мисалы үчүн мен азыр бир бөлмөлүү эле квартирада жашайм. Көп ойлойт мындай. Миллиардер не болуп бартат? Мультимиллиардер. Спокойно. Жок, чын, Мага жардам керек дейбиз. Азыр эл соом жазып коебуз деп. Эл соом жазып коебуз. Анан көп ойлойт да ушундай неме деп. Андай деле эмес. Бул биздин супергеройдун маскасы. Бул жазалып элек пока, Азыр жазалып атат. Бул Человек-дракон деген проекттин костюмдору тигилип атат азыр. Бул комната бизде ар дайым ушундай бардак. Себеп дегенде бул жерде художниктер иштейт. Бул жерде ар дайым краска, клей, ушундай мынакей автоматтар, пистолеттер. Можно, да, посмотреть, и стрелять, да? Да, бунун баары реквизит, бул жөн гана реквизит. Эртең издеп келип, эмне болгон автоматтарды көтөрүп жүрөсүңөр дебегиле. Инопланетный оружие, мынакей өзүбүздүн немеден жазылган да, бул пластмассадан жазылган. Я видел, да. Биз былтыр Парижге барганда көргөнбүз ушундай. Мына көчөдө эле сатып калыптыр да. Былтыр как раз пандемия маалында сен Парижде белең, Ошо мен Парижде болчумун, анан келе албай калбадым дейк ай. Бул жак интерьерный павильон. Бул стеналар алынып, кайра тагылып, өзгөрө берет да бул жерде. Калагандай интерьерди краситетип алып, тагып, кайра съемкага ылайыктап, керектүү размердеги комнаталарды кылып алып иштей берсе болот. Бул павильонду атайлап киного даярдалган. Кинодо башкы каарман робот жасайт. Ошон үчүн ушундай стилде Мол роботту жасап атасыз. жасалган. Ооба. Ошонун баштарын Мунун баары биздин художниктердин иштеп жасагандар. Жалпы азыр сиздин командаңызда канча адам иштейт? Жалпы 250-ге жакын адам бар биздин командада. Ал эми кино команда 100дөн ашык. 100дөн ашык, Сиз Инстаграмдан ушу айына канча сом табасыз примерно? Мен Инстаграмга кызыгып баштагандан баштап акырындык менен көтөрүлүп келатты. Меники көбүнчө бартерлер көп болот. Аябай сонун кафеге чакырат, бекер тамак берет, машинаңды бекер жууп берет, чачыңды бекер алып берет, массаж. Кыскасы мындай биринчи мындай халявный эме, бекер сонун жашоо башталды. Андан акчалар түшүп баштады. Пандемияга чейин мен Инстаграм аркылуу айына 280 000 сомго чыккам доход. Анан ошондо ойлодум, Инстаграм мен сонун иштесе болот экен деп. Сиз ушул кино студиядан башка дагы эмне бизнестериңиз бар Бишкек шаарында? Бизде
Манас аэропорт мен кетем. Көп ойлойт киностудия эле депчи. Биздики мынакей бриллиант чыгарган заводубуз бар. Золотодобывающий заводубуз бар. Бриллиант чыгарган завод. Германияда машина чыгарган заводум бар. Негизи калп айтчу эмес элем, сен ушунтип айта берейинби? Айта бериңиз. Ушуна интересно эле болот да. Монда жаап коюңуз. Монда жаап. Бул калп болчу деп. Бул баары тамаша болчу да, калп эмес. Негизи көп ойлойт, бизде кино эле иштейт депчи. Биз кинодон тышкары мына эми чындыкты айтып берели, жанагынтип тамаша болчу эми азыр. Бирок чындыкка жараша жакында болот ушунда. Мынакей, бизде модельный агентствобуз бар. TikTok студиябыз бар. Блогер хаус ачылып атат азыр. YouTube каналдарыбыз бар. Звукозаписывающий студиябыз бар, продюсерский центрибиз бар. Азыркы учурда. Анан бир транспортный компания ачып койгонбуз. Кичинекей транспортный компания ал жерде машина чыгарып турушат, э? 10го жакын машинебиз бар. Съемкага керек болгондо, тойго керек болгондо, же болбосо мисалы үчүн спринтерибиз бар, тоого бир жака эс алууга чыгып келгенде же конок тосуш керек болгондо ошондой транспорттун бир кичинекей компания ачып койгонбуз. Мен өткөндө жакында сиздин ошо телефонуңуздан мен сиздин кызыңызды көрдүм. Кудай буйруса бир 2-3 жылдан кийин күйөө боло турган убакта келип калыптыр. Анан ушул сиз күйөө балаңызды кандай болушун каалайсыз? Мисалы, мен кызым мондай балага турмушка чыкса, либо байга чыкса, мисалы сиздин кызыңыз бир кембагал, бизге окшогон эле баланы жакшы көрүп калса да, мындай күнүмдүк акчасын таап иштеген баланы жаман, бирок ал баланын мондай бир кандайдыр бир бул жашоодо эч нерсе жетишкени жок болсо, эчтекеси жок болсо, Нурлан Мамакеев ошол балага кызын береби турмушка? Эми мындай да, мен эч качан кызымды буга күйөөгө тий деп мажбурлабайм эч качан. Же болбосо ушул окуу жайды оку деп мажбурлабайм. Ал өзүнүн кызыгуусу бар, өзүнүн ой пикирлери бар. Ал жөнүндө эми айтыш өтө эле эрте, азыр 17 жашта болгончу. Жок, буйруса болот да, анан эсте. Бирок күйөө балаңызды кантип тандайт элеңиз? Колунда жок болсо. Биринчиден мен таңдабайм. Мен ушу кызымдын тандоосу менен макул болуп эле. Мына азыр мисалы сизди көрүп аткандар айтат да, негизи бир кыргыздын ар бир киносу, ар бир клипи, тартылган клиптери бүт ушундай да, баягы атасы бай болуп кызын бербей коюп, анан бала кетип калып, анан сизди көрүп аткандар да ойлойт, демек бул миллиардер ушул кызын береби ушундай жөнөкөй адамга деп. Же бул судьба? Просто сиз ичиңизде нерсени айтып коюшуңуз керек. Я за или тормуз. Эгерде кызым тандаса ошондой баланы, мен ошол балага берем. Бересиз ошол балага. Макулсуз. Мына чыныгы биздин эмени миллиардерлер көрүп жатышы мүмкүн, азыр чет өлкөнүн мына Нурлан байкедей болуңуздар, мына байлыкка карабаңыздар. Видеону түрдүрбөй көрүп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин эки сөз долбоорубузда азыр Кыргызстандагы эң миллиардерлердин бири Нурлан Мамакеев агабыз болду. Чындыгында сиздин азыркы убакта киного, биздин ошо кыргыз элине кошуп жаткан салымыңыз абдан зор. Мындай нерсени ушул убакка чейин биздин көптөгөн миллионер агаларыбыз кылган эмес. Биринчилерден болуп сиз кылып жатасыз. Андыктан биздин кино буюрса дүйнө жүзүндө көрүлсүн, Америкада көрүлсүн, Америкада Манас кинотеатры ачылсын. Ошол жакта деген мондай Нурлан Мамакеев продюсер деп мындай голливудский кинолордо мындай сиздин фамилияңыз мындай алтын менен жазылып турсун. Мо эшигиңиздин ручкасы алтын экен го, ошол сыяктуу. Анан биздин эки сөз долбоорундагы жалпы биздин көрүүчүлөргө жакшы өзүңүз бир каалоо тилеңизди айтып койсоңуз болот. Жакшы бир кайрылуу. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Жантан бери улам эле миллиардер деп атат. Чын айтканда азыркы учурда миллиардер эмеспиз, бирок өтө жакында болобуз деген ишенич бар. И болобуз, Кудай буйруса. Нурлан байке, биздин эки сөз долбоорунда келген коноктор "Подарю тебе подарок" деген биздин передачабыз бар. Анан көптөгөн келген коноктор ушул баягы мисалы сизге ким оригиналдуу комментарий калтырса, биз ошонун арасынан тандап туруп ошол инсанга белек беребиз. Анан ошо комментарий калтырып аткандар сураныч, номериңиздерди жазып коюңуздар, болбосо инстаграмыңыздарды жазып коюңуздар. Потом биз сиздерди инстаграмдан таап, номериңиздерди болбосо чалып, сиздерди таап, Нурлан Мамакеевден белек беребиз. Миллиардердин ордунан белек алыңыздар. Эң жакшы комментарий жазгандарга, оригиналдуу комментарий жазганга 5 белек болот менден. 5 түрдөгү жакшы онлайн курс алып берем. Ошол курс аркылуу кандай курстарды? Ошол курс аркылуу сиздер жаңы кесипке ээ болуп,
жакшы акча тапсаңыздар болот. Примерно кандай курстар? Мисал үчүн СММщиктердин курсу бар, же болбосо Английский язык, русский. английский язык бар. Көп эле курстар өзүнүн тандоосу боюнча алып Өзүнүн берем. тандоосу боюнча көп эле. Мына достор, эгерде сиздер оригиналдуу комментарий калтырсаңыздар, жөн эле Нурлан байке белек кылып койбой, балким сиздердин келечегиңиздерге өзгөчө пайда кала турган белек кылып жатат. Сиздерди 5 онлайн курска жаздыра алат, ошондуктан аракет кылыңыздар. Жакшы комментарийге. Дагы бир тактап кете турган нерсе, жакшы комментарий калтырган 5 адамга курстан тышкары айына 200 000 сомдон 500 000 сомго чейин кантип акча табууну өзүм үйрөтөм. Өчүрүп туруп, мени үйрөтүңүзчү.